Аны жараткан өзүң колдоп өзүң коргой бер. Сенин жардамың менен аман эсен жете алайын. Болды эми сен нелегалсың. Сени эч ким издебейт. Эч кимге жардам бербе, эч кимден жардам күтпө. Өзүң менен өзүңсүң. Мен жана эми эсиме кетпейт. Телевизор көрүп жатканда мынтип пульт менен отурасың жатып алып. Тиги телевизордун эмесин мынтип колуңдан кызылын жабып алсаң которулбай калат эле го. Мен тур үй жина деп келип туруп телевизорду өчүрүп салчу да. Тиякта күйзөйүн десем жабып алганда колумду. Экөөбүз пульт талашабыз менен. Бардыңыздарга салам. Бүгүн бизди энем экөөбүздү ушундай сонун бир туугандар подкастына чакырышты. Бири-бирибизге суроо берет экенбиз. Бул жакта даярдап коюшуптур. Анда баштайлы, даярсың? Даярмын. Куркан жоксуң? Жакшы эле бар. Баштайлы анда. Сен берейин биринчи. Давай. Өз тааныштырмайсың. Мени менен бала кезиңдеги эң эсте калган учур кайсы? Жакшы же жаман? Экөөбүздүн ортобузда 3 жаш, анан экөөбүз мындай тең жашта эле өстүк го. Анан көп окуялар бар эсте калган. Анан баягы сен эме ушуну такыр сени эстегенде эле ошону эстей берем да. Мени өлүмдөн алып калгансың депчи. Баягы илгери токтартып мен жанагы плиткалар бар эле го, билесиңер, спираль менен. Ошонун анан чай коесуң, аны сайып, анан кээде ал тартпай калат, тийбей калат, бир жери үзүлүп кетет. Анан биз монда коңторуп туруп анысын мынтип байлап туруп анан кайра сайып иштетчүбүз го. Спираль менен коюп койчу. Анан ошону экөөбүз үйдө жалгыз калчубуз да, постоянно үй жыйнап атып, пол жууп аткам. Анан чай коеюн десем, тиги иштебей калды. Анан тияғы сайылган боюнча мен коңторуп туруп монтип тийгизип турмун да. Монтип полдо колумда суу, жер суу монтип токтартып жерде жатам. Анан прачкам чууркап келип артыман мондайынан. Тигини сурудуң да, анан артыма мондай токтон суруп алганда, элестет. Ошондо сен жок болсоң мен ошол жерде билбейм эмне болмокмун, может токтартып ошо менен өлүп калмакмынбы деп. Ошол эсимден кетпейт да такыр. Сендечи? Экөөбүз апам, короче, пол жуучу да. Автодорожныйдачы. Анан ошол жакта эжем менен апам кыйналып калбасын деп мен барып жуучумун да, барып жатайынчы, көбүнчөчү. Булар кыз кишилер деп. Эжем да съемка чоңоюп калганда, съемкага кеткенде мен көбүнчө мен барып жууп калдым да ошо. Ошондой жарокер биздин үйдө эркек кыздардан бизде 3 кыз, жалгыз эркек. Кийинки суроо көтөрөлү. Менин кайсы сапатымды эң көп баалайсың? Баарыбызды мындай үйдүн уус болгонго ошо баарыбызды ойлой бересиң, боорукерсиң, жароокерсиң. Ошол жароокер, боорукер сапатымды баалайм. Рахмат. Мен да сен. Менчи. Мен да сен ошондой ответственность өзүң мойнуңа алып, эркектей болуп, үй бүлөнү карап, ушундай эркектик милдетиңди такаткаганың сапатыңды баалайм. Ата-энеңди сыйлайсың, эже-сиңдилериңди сыйлайсың, карындаштарыңды. Жакшы жолдошсуң жубайыңа. Ошол сапаттарыңдын баарын баалайм. Мени телефонуңда кандай ат менен сактагансың? Баяман деп туруп, анан жүрөкчөлөр толтура. Мен эжем деп Сара деткем. Кийинки суроо. Эгер дүйнөдө баары мага каршы болсо, сен менин жанымда каласың? Калат болчумун. Мен да калам, сөзсүз. Эжем, мен өзүм жалгыз эркек болгондуктан ушу эжем, карындаштарымды аябай мындай бир четинен строгий да болом да, мындай карапчы булардычы коргоп, анан кийин бир четинен кайра аябай мындай добрый болуп, мындай
байкемдей эле карап мени жүргөнгө башкарат аракет да. кылам да баарынча. Дальше. Менсиз сенин балалыгың кандай болмок дейт. Блин, такыр элестетиш кыйын сенсиз. Экөөбүздүн чогуу дайыма эмне кылсак да чогуу кылчубуз. Сен жок болсоң, билбейм. Жалгыз эле. Чогуу жумуш үйдөн ачыбыз. Баарын чогуу жасачубуз, мектепке чогуу барчубуз. Бир мектепте окуп бүткөнбүз. Сабакты чогуу аткарчубуз. Сенсиз жалгыз эле бир караңгы мындай башкача эле сезилип атат. Сен жок болсоң, билбейм. Кудайга шүгүр, апам менен атама рахмат сага. Сени менин жашоомо алып келип коюшкандарына. Мен кайсы учурда сени эң катуу капа кылгам? Капа кылганбы? Мен капа деле болгом да ичиме сактабайм да, калбайт менде. Сил капа болсом, ошол эле күнү унутуп калам да. Может бир күн, 2 күндөн эле сразу эле. Эсиңде калган барбы мындай? Эсимде калганбы? Бир тарынып кайра унутуп калган мейлич деп. Вообще жок. Тарынбайм мен эч кимге. Кечирип салам да. Кечирип салам. Мен биздин үй бүлөдө баарыбыз эле ушундайбыз го. Бирөө тарынса такыр сактап калбайбыз баарын, унутуп коебуз анан. Андай деле болбоптур. Биз бири-бирибизди капа кылбайбыз деле, кылсак деле бири-бирибиздин жакшы болушубуз үчүн бир катуу айткан күндөрүбүз болсо керек, бирок аны деле мындай түшүнүп унутуп калабыз. Мен бир тарынган бир эмем бар. Чыкты. Москвада иштеп жүрбөдүм беле. Ошондо телефон чалсамбы, ушинтип эч ким албайт. Сүйлөшкүм келет экен да, сагынгандачы, анан эч ким албайт. Апама чалсам да, апам да кичине сүйлөшкүсү келбегендей баарынычы. Анан кийин чаман отуруп, ошо кичинекейм да эми анда. 18-20 жаш. Таарынып, чаман болгом, ошондо эсте калыптырмын да. Андан кийин унутуп калыптырмын. Ошондо дагы мынтип айтпадың беле магачы. Сүйлөшкөнгө келбейтмин деп. Жыргап эле жүрө бересиң сен депчи. Мен стористен эми блогерлердин жашоосу ошо да. Стористе башка жашоо, мындай жашоодо башка жашоо. Анан бизден тияка барасың, бияка барасың, жумушубуз ошо болгондуктан Москвада жүргөндө мени түшүнбөй стористен көрүп алып, сен жыргап эле жүрөсүң деп. Ошентип урушканмы? Ошентпедиң беле. Анан келгенден кийин түшүндүң да баарын. Кийин түшүнөсүң деп мен деле тарынган эмесмин, бирок ошондой. Көргөндө түшүнөсүң деген да. Мен үчүн кандай курмандыкка баргансың, балалык кезибизде же бара алат элең дейт. Балалык кезибизде бири-бирибизди өлө защищать этчүбүз, билесиңби, коргоп, бирөө бирдеке десе чуркап барып кошо урушуп, талашып, тебишкенге чейин барчумун. Сендай достор неме кылса, обижать этип койсо, аларды барып алым жетишинче мындай билбейм, эми өчүм алчумун да. Сен үчүнчү? Ошо бири-бирибизге аябай болушуп. Ооба. Сан үстүнө немеде деле жашап калдык го, киши көп жердечи, Биз общежитиеде жашачубуз. Балдар да аябай көп болчу ойногонгочу, анан бири-бирибизди уруп койгондо барып жардам бере калып, тарынтып койсо барып ушташып кетип балдар менен. Капа кылдырчу эмеспиз такыр бири-бирибизди. Кандай курмандык болгондо андай Кудай сактасын эми. Бир тууганың үчүн баарына эле даяр болушуң керек. Даярбыз. Мен деле баарына даярмын. Эже карындаштарым үчүн. Жакшы эле нерселер болсун, Байкем катары же инем катары бир гана кеңеш бере алсаң, эмне демексиң эгер ал кеңеш аркылуу жашоом чын эле өзгөрө турган болсо? Байке катары берейин, же ине катары берейин. Эжем катары ушу жездемди сыйлап, кеңеште да, кеңеш жездемди сыйлап, жездем экөөңөр бактылуу болуп, ошол ушундай эле жүрө берсеңер биз үчүн бакыт ошол эле. Жездем экөөңөр бактылуу болсоңор. Мен берейинби? жок, эмне аркылуу жашоо? Кеңеш,
Сен буюрса жакында ата болосуң. Биринчи жолу анан кеңешим ошол. Мен сага ишенем. Сен өтө камкор, күйүмдүү ата болосуң. Буюрса. Кеңеш бергидей деле өзүң акылың өзүңө жете тургандай. Мен сага ишенем. Тати, давай деп. Давай. Менен сыймыктанган эң чоң учуруң кайсы? Сен менен күндө сыймыктанам. Дагычы. Эң чоң учурум ошол. Мен дагы 11 классты бүтүп, баягы ылам иштеп, окуу болуп жүргөн учурда мен улуусумун деп ответственность баягы алып анан атенең аны ответственность берген деле эмес, өзүм элечи мындай. Алып иштешим керек, мындай кылышым керек, мындай кылышым керек деп окууну бүтүрүп ушундай кылып жүргөндө мындай бул иним мен үчүн кичинекей болчу да андан. Бир күн туруп эле Москвага кетип калып атпайбы, өзүм түшүнбөй калдым. 18ге чыга элек жатып эле чыгып кеттим. Чыгып туруп эле. Мен 18ге чыгып туруп эле Москвага иштейм деп кетип калдым. Ал убакта деле мээме жетпептир, бирок ушундай биринчи жолу көп узак убакыт калыс болдук. Биз баягы кичинекей кезден бери андай болгон эмес да биздин жашообузда. Анан биякта жүргөндө башкача болуп, аябай сагынып мындай жүрдүм. Бир нерсе жетпей аткандай болуп эле. Азыр ойлосом, ошо кичинекей болуп, Москвага кетип калып, ушинтип иштеп, үй бүлөм багам деп, үй салып, үйдү бүтүрүшүп, атама жардам берип, мындай бизге таянар тоо болуп, кичинекей болсоң дагычы. Ошонткени үчүн сен менен сыймыктанам. Мен сыймыктанган, мен эжемди баарыңар эле билесиңер. Эжем өзү бардык жактан бар. Үй бүлө десе үй бүлө, жубай десе жубай, эже десе эже. Даже мен эркек байкем же иним жок болгондуктан эжем мындай эркектей эле мага советтерди берип эле. Эжем менен кеңешем да бардык бир нерсени кылып атканда. Даже үйлөнөрдө да эжем менен кеңеш алып туруп эле үйлөнөм. Эжем менен жестем экөөмүнчү. Эжем давай үйлөн деди, үйлөнөм. Баарына эжем менен кеңеш алып турам. Бир жолу мисс Кыргызстанды алганда баарыбыз барганбыз да. Ошондо Анжелика өткөзгөн, Анжелика. Рыскүл Намазбекова өткөз, Анжелика вручать эткени менечи. Ошондо биринчи местаны мисс Кыргызстанды алып, ошондо сыймыктангам. Мен анда кичирээк болчумун да. Андан кийин деле кинолорго чыгып атышты. Ошондо өзүм көрүп алып, жана закрытый показдарга барганда көрүп алып сыймыктанасың бер жактан карап. Эжем сыймыктанган. Негизи эле мисалы бунун жумушунан сыймыктанбасам деле эжемдин өзү мисалы акылына, мисалы берген советтерине ошого сыймыктанам. Бир тууган сиз үчүн ким дейт? Бир тууган баягы бир боорум, бир жатында жаткан, мындайча айтканда ушул дүйнөгө чогуу жаралып, мындай жарымың болуп эсептелинет да, баардык нерсем десем да болот. Бирок эми шариятта айтат го, күйөөң биринчи орунда депчи. Бирок баары бир тууганың башкача жакындыкта болот да. Күйөөнү биринчи очоотко коюш керек бирок. Ооба, албетте андай. Негизичи. Ооба. Мен бир тууган дегенде бир тууганды биз тандап албайбыз да. Кудай өзү бизге бир тууган кылып берет. Бир тууганды бир бооруң катары эле эсептесең болот го, бир тууганың мындай. Ата-энеден Жалгыз ата-энең таштап кеткен жалгыз адамдар ушу бир туугандар болот деп билем. Ушу ата-энеңден кийинки эле жакының барсаң үйүнө барсаң тосуп алчу ушулар эле да. Мен азыр эми ал үйдө жашабайм, күйөөм менен жашайм өзүнчө. Анан барсаң ушу бир туугандарың тосуп алат. Эң жакын
көрүсө мындай өмүрүң өткөнчөктү катташып жаныңда болгон жаныңда жүргөн. жакыныңаң бир тууган. Кээ бир үй-бүлөлөрдү көрчүбүз, бирок эжеси менен иниси көп сүйлөшпөй мындай болуп келген. Сүйлөшпөйт. Биз экөөбүз наоборот жакын болчубуз да, аябай бири-бирибизге. Кичинекей кезибизден бери эле эме суктанышчу да биздин мамилебизгечи. Аябай бири-бирибизди коргоп, аябай жакын болчубуз, бири-бирибизге күйүп, жардам берип, ушундай. Азыр дагы ошондой көз тийбесим. Анан чындап эле кандай эми кичинекей кезде баары бир урушасың, тутушасың, бирок алардын вообще бирин да эстебей. Бирок эмакта шрам калтырып кеткенсин билесиңби? Каршыдагы деле шрам бар. Бетин тутуп алганда кичинекей кездечи. Экөөбүз тытышып кетчүбүз да, урушкан кичинекейирээк жакта. Кичирээк чакта сен үчүн, мен үчүн муну кыл, тини кыл деп атып. Мен жана эме эсимден кетпейт. Телевизор көрүп жатканда мынтип пульт менен отурасың жатып алып, анан тиги телевизордун эмесин мынтип колуңда кызылын жабып алсаң, которулбай калат эле го. Анан мен тур үй жина деп келип туруп телевизорду өчүп салчу да, анан тиякта күйзөйүн десем жабып алганда колумду. Экөөбүз пульт талашабыз, мен тияка туруп, бияка туруп. Ошол аябай эсимде калган да. А еще деген бир кичинекей сиңдим төрөлгөндө апам кечке больницага алып, пат-пат ооруп калып, больницага жатып кала берчү да. Ошондо экөөбүз үйдө жалгыз калчубуз. Ошо мындай көбүнчө эле экөөбүз үйдө жалгыз калып, апам больницада жатып калса, ошо сиңдим мененчи мен ыйлай берчүмүн кечке. Мен келип алып соротуп, ушундай күндөр көп болгон. Мен ошентип айтчумун да, үйдү силе кыздар кылат экен, башка эмеде кыздар кылат экен, кыздар кылсын, сен кыл десем, бул сен да кыл деп мен жумшап ушинтип берчү да. Өкүнбөйсүңбү ошого? Ошондон экөөбүз көбүнчө урушуп кетчү элек го кичинекей кезде. А так чогуу кылчубуз баарын. Бөлүшүп алып туруп идиш жууганда эжем идиш жуучу, мен үйдү бузлостоп чыкчумун. Пол жууп чыкчумун. Ошо кылгандарыңа өкүнбөйсүңбү? Жок. Сонда Эсте калган, ошону менен жылуулук сезимдери ачылыпчы бири-бириңе, мисалы бир тууганыңа жылуулук сезимдери ачылып, күйүп бири-бириңе, ошону менен эсте калат экен да. Менин кайсы сырымды сен гана билесиң? Айтпай эле койчу аны десе. Бул үйдүн уусу болгонуна байланыштуу мындай өзүнүн көйгөйлөрүн көп билдире бербейт да магачы. Мен кээде сурайм, бирок сурап экөөбүз кеңешип мындай тиңдей деп сүйлөшөбүз, бирок ошондой сезиле берет да, үйдүн уусу болгонуна байланыштуу мындай көйгөйлөрүн көп билгизе бербейт да. Бирок кээде кеңешебиз. Кичинекей кезде сырларды көп эле билебиз, бирок аларды айтпай эле коелу. Мен эжем менен кеңешем көбүнчө. Мен деле айтам сага. Кээде Бирок ошондой окат экен, уусу болсоң, үй бүлөңдү мындай өзүңдүн көйгөйүң менен башын ооруткуң келбейт да. Өзүң чечип конуп каласың. Лучше анын ордуна үй бүлөңдү мындай проблемасын чечип бергенге жардам кылганга аракет кыла берет экенсиң да. Бирок ошол нерсени баягы мен көө тигендейин да кое бере албай жүрдүм да. Баары эле кайра үй жакта тартып эле айкап монтип атсам, анан ошол нерсени мен иним жок болду, мен кылам, сен кеттиң, болду, бар үйдөн тышкары бол, күйөөң менен өзүң үй бүлөң менен бол. Дальше уже мен кылам, менин мойнумда деп баягы иним көбүрөөк ответственность алгандан кийин мен мойнума жүк түшкөндөй болуп, өзүм түшүрүп туруп, анан дальше жашоо мындай жеңилирээк болуп калды да, кичине. Ошондой жүктү алды десем болот да, мындай. Ал жүктү деле мындай өзүң эле коюп аласың да, аны делечи. Эч ким мойнуңа илбейт да, эч ким аны. Улус болгондо ошентип болот экенсиң. Ошо рахмат сага. Мага жеңилдик, жашоомо жеңилдик алып келгениң үчүн. Эчтекебиз кайрылып турубуз да кайда. Кичинекей кезибизде ким көбүрөөк таяк жечү дейт. Могу суроолордон экен. Ким жечү эле? Мен көп жедимге окшойт. Бул апам кичинекей кезинде көбүнчө помушча. Апам жакшы эле сабап чоңойтtu биздечи. Мен көбүнчө апам сөзүн угуп, үй жинап, үйдө калчумун, эжем съемка, анан кийин бир жака даярданып, конкурстарга. Мектептерде да конкурстарга катышып. Ошентип келип эле апама нурс чегип эле, апам урушуп эле ушинтип берчи. Мен көбүнчө үйдө калчумун негизи, үй жинап. Үй жумуштарын кылып. Апам сагагандарын эстесем азыр эле күлүп эстейбиз. Бир күнү кечигип келип калсам, репетиция болду мектептен, кечигип келдим эле үйгө, монтип эшикти ачканда жана неме барго, уголоктун табуреткалары барго. Ошол мени көрсө мондай ыргып келатат да.
мага келип тийип туруп экөөнүн жатып калганын элестет. Ушунчалык сабаганда анан жанагы кир чапкан төртбурчтук башындачы ошо менен чапчылап колдуктарыбызда мындай истер калып. Бирок апама рахмат ошо. Вообще эчтеке ойлонбой эле коңуз. Эме сабап ошончо чоңойтконуңузга рахмат деп эле айтабыз да азырчы. Кандай тарбия бербесе билбейм, может башкача. Может башкача адам болуп калмакпыз. Да. Менин кайсы сапатым сага таптакыр жакпайт? Түшкө чейин уктаган жакпайт. Анан бир эмеси бар. Мен мурда үйүнө келдим дечимин да, машина менен келип токто азыр болсо үйдөн чыгып отуп эле уже келдим деп коем да. Эч кирип чыгат да үйүнөнчү бир жарым саат, бир саат өлө күттүрүп анан кийин чыгып коет. Ошол жакчы эмес. Жаккан сапатым деле жок экен. Баары эле жакшы. Сен үчүн мен канчалык ишенимдүү адаммын? Канчалык болгон, мисалы 100% ишенимдүү адамсың, мисалы полный ишеним. Мен үчүн да көбүнчө эле эжем менен бир досум бар. Ошол досум экөөнү бир нерсе болсо эле ошол экөөнү айтып, ошол менен экөө менен кеңешип эле. Жездем менен. Эжем менин жашоомдо аябай чоң роль ойнойт негизи элечи. Ошо эжемдин советтери менен агарып көгөрүп келатабыз акырындан. Эжемди ушу барктап сыйлап алайын деп мындай. Кийин да тартынтуу болбойн деп көңүлүң ыраганга. Кийин негизи эле жаш өткөн сайын мындай бир туугандарыңдын, ата-энеңдин көңүлдөрүн оорутпайын деп абайлап калат экенсиң да жаш кезде. Кичинекей болуп эле каяш айтып, анан грубый сүйлөп, ушундай боло берчимин да мурдачы. Анан чарчап келсем эле настроением жок болуп келип грубый сүйлөп элечи. Азыр болсо уже чоңойгон сайын, акыл кирген сайын айтпай калат экенсиң. Түшүнүктүү болуп калат экенсиң. Ошону менен биздин подкаст аягына чыкты. Суроолоруңуздар аябай сонун экен. Мурдагыдан дагы бир тууганды көбүрөөк билип, көбүрөөк жакшы көрүп, дагы сонун ачылып, жакшы сезимдерди тартуулады бизге. Чоң рахмат. 19 марттан баштап бардык кинотеатрларда Нелегал киносун көрө аласыздар. Бардыгыңыздарды күтөбүз.